маған буту қымбат болса жардам беріп қойғылачы. Мен апта мамам мені басқым келеді, көшеге шыққым келеді. Мен апам сағынып кетті. Басыңарда чоң рахмат. Кызым Алина 2011-жылы, 2012-жылдары Кыргызстандан операция болгон, кавернозный гемангиома менен. Андан кийин 3-чү операциясын ошо Индия мамлекетине жакшы ниет менен барган эле. Бутун ампутация кылдырткандан кийин кийинки акыбалы 5 ай болду. Протезди кийип, машыгуу көнүгүүлөрдү жасап атат. Протезге көнүш да кыйын экен. Ошо протезди кайра ошол өзүнүн бутуна тактыртып алыш үчүн дагы акча каражаты жетишпей атат. Протез кымбат болуп турат. Ошого сиздердин дагы эле жардамыңыздар керек болуп турат. Жардам беришиңиздер, кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз азыр Индия мамлекетиндебиз. Буга чейин 2-3 ай мурда келип операция болгон, бутум кесилген. Кайра 2 айдан кийин келдиген, мынакей азыр келип протез кийип, протезге машыгуу жүрүп жатат. Протезге көнгөн менин акчасын полный төлөш керек. Ошого акчабыз жетпегендиктен сиздерге кайрылып жатабыз. Урматтуу кыргыз элим. Башыма дагы себепчи болгонсуздар, аягына чейин жардам бересиздер деп үмүттөнөм. Саңгырым